Салам достар, мен атым Сырғақ Жүнісов. Бұл жаңа проект мына саға. Эми проект деле эмес, чоң андай долбоор деле эмес, жаңы тема. Бұл проекттин атын неге мына саға деп коюп койдум. Нормальный ат жокпу дей тургандар болсо. Эркекчесин айтсам ат таппай койдум нормальный. Бұл видеода эмнелерди көрө аласыздар. Буга окшогон проекттер негизи интернетте толтура. Бұл проект эле ошол проекттерге мен бұлар қазір эле проект эмес деп айтпадым эле. Проект деп туруп сөздү баштабасам, эмне жөнүндө тема кетип атканда түшүнүксүз болуп калат экен. Айло жок, проект атап атам. Кичинекей болсо да проект. Бул видеолорубуз деле ошол интернет проекттерге окшогон интернеттен алынган кызыктуу видеолорго комментарий берип турабыз. Сиздерден суранарым видеороликту аягына чейин көрүп, видеоролик жаккан болсо видеороликке лайк баскычын басып, жакпаса дизлайк басып, вообще жакпагандар комментарийге жакпады, ушундай да видеоролик болобу, андай мындай деп комментарийлериңерди комментарийге жазгыла. Жана ошондой эле эгерде видеоролик жакса, каналдын астында подписаться баскычын басып, каналга жазылганды унутпагыла. Жана ошондой эле анын астында чыккан коңгурочону басып койсоңор, мындан кийинки видеороликтер силерге биринчилерден болуп барат. Эгерде бул видеоролик көп адамга жага турган болсо, бул видеороликтерди улантабыз. Мындай видеороликтерди сиздерге сөзсүз жагат го деген ишеничте даярдап жатабыз. Анда эмесе биз кеттик. Илгери тойлор кандай болчу? Биринчиден ЗАГС жок болчу, ресторан деген жок болчу. Адамдар аябай жасанып, боенуп, ошого акча кетирүүчү эмес. Арак, шарап, алмадар эле ичилчү. Жөн эле короого дасторкон чайып ошол жерде өткөрүп коюшчу. Как будто ошол маалда болгонсуп же ошол маалда үйлөнүп болгондой сүйлөп койдум го. Эми видеороликтерин көрүп жатабыз да. Жана ошондой эле бүгүнкү видеороликтин биринчи видеосу да ошо тойго байланыштуу. Ошол тойдун ээлери болгон 2 жаш келген элди сыйлап, көбүн эсе ошол жерде тойдо тике туруп, ошолорду сыйлап отурушкан эмес. Ой, мына ишенбесиңер, азыр мына биринчи видео көргүлө. Ай, карагылачы 2 жашка адамдар жыргап бийлеп атышат, экөө тике турат. Керек болсо баланын жакыны менен кыздын жакыны дагы турганын карагыла. Муну көрдүңөрбү? Эми азыркы тойдо 2 жаш жана анын 2 досу кандай отурат? Вай, кантип болсун эми ушун? Как будто бирөөнүн тоюна келгенде отурушат. Биринчи алгалар өздөрүнүн тоюнда дагы, тойдолорун дагы унутуп коюп, өзүнүн телефонунда эмнени оротот болуп экен? Балким булар акыркы жаңылыктарды көрүп жаткандыр. Жаңа телефон чыгып турган. Тимати Бекербургер тарат деби, кокой. Дос каяктасың? Жинди жаныңда отурам го. Балдарга мейли. Тиги 2 кыз не деп сүйлөшүп атат болду экен? Дос, мына күйөөмдүн эле досын чаба албайсыңбы? Красавчик экен го. Макул анда гүлдү мага эргете, мен да эрке тип этейин чептеп. Бардыгы өлүп кетсин. Бирок мына балага мен таң калдым. Чырт жаман түштү. Мен билдим бул бала эмне үчүн мындай кылып жатканын. Бул балага ошонун видеонун артында жүргөн адамдар турат го. Ошолор ушинтип ордуңа секирсең, күчтүү болосуң деп койгон. Же болбосо ушинтип туруп кайра ордуңа секирип түшө турган болсоң, мен сага 1000 сом берем деп койгон. Азыр мен силерге эгерде той боло турган болсо, силер да тоюңарга бир ырчы бара турган болсо, ошол ырчынын шермендесин чыгара турган бир лаймак беле? Lifestyle лаймак. Текст бергилечи, не эле? Лайфхак көрсөтөт экен. Тура айттым? Лайфхак көрсөтөм. Бечара бала жаман эле уят болду да, жаман эле позор болду да. Бирок мен силерге бул үйрөткөн лайфстак лайфмайк бергилечи. Бирок мен силерге көрсөткөн лайфхакты колдонбой эле койгонуңар жакшы. Анткени баардык ырсылар каттарынан уят болуп калышы мүмкүн. Анда эмесе биз кийинки видеоролик өтөбүз. Майкл Джексон тирүү деп кайра видеолор чыгат. Көрсөм Майкл Джексон чындап эле тирүү экен. Ишенбей атасыңарбы?
Мына? Эгерде ушул братандын бийлегенин Майкл Джексон өзү көрө турган болсо, вайда деп бермек го дейм менимче. Тойлорго барганыбызда кызыктуу окуялардын түрүнө түшүп кетебиз. Кээ бирлери ичи уят болот, кээ бирлери соп-сотура бир нерсе уят болот, кээ бирлери билегинде атып шымын жыртып уят болот. Ал эми мына видеодогудай уят болуш чо жаман эле болот да. Могу братан ошончо басылып калгандан кийин дагы тургузуп билгизбей уруп биле аткан карап кой. Бул братанго мейли мына эже ошончо веси бар экенин билип туруп мынанча адамга эмнеге секирет? Менин оюмча бул эжебиз өзүн белестетти дагы, анан кийин бир секирип көрөйүн азыр. Бир секирсем анан мени көтөрүп алып туруп өлө бир айландырып тургандан кийин асманга бир ыргытып тургандан кийин кармак туруп кайра жерге коп коет деп ойлоду да. Анан ошого бир секирип көрдү. Ушуга чейин бир жолу болсо да өздөрүн аябай таза кармаган, приятный жүргөн, жуунуп, наракбераган карап таза жүргөн бир келемиш көрдүңөр беле? Көрсө ошондой келемиштер бар экен. Өздөрүн таза кармап, жуунуп, наракбераган, таза кармап кеңире жүргөн келемиштер да бар экен. Мына Мына көрдүңөрбү? Чындап бар бекен? Ал жуунганы мейли. Ошол келемиштен коркпой, эч кимден коркпой райондо ошентип кеңири жүргөнүнө таң калып атам. Ошо райондун смотрящий мышыктары эмне кылып жүрөт десең? Мына көрдүңөрбү? Мышыктагы ошо чычкандан эмин бетет, өзүн таза кармап, тиштерин жууп, сонун болуп даярданып атат. Эми мышыкты эле түшүнүш керек да, ошо келемишти барып жейин десе, келемиш таап-таза болуп турса, мунун оозу сасып турса, анан уялат анан келемиш карап туруп, сасыбай бар кетчи десе, эмне дейт анан? Достор, ушул менин видеоролигибиз ана жетип келди. Эгерде видеоролик жаккан болсо, видеого сөзсүз лайк басыңыздар жана ошондой эле өз оюңуздарды комментарийге калтырыңыздар. Эгерде бул видеодо минустар болгон болсо, алардын баарын мойнуна алам өзүм дагы, анткени бул жерде минустарды өзүм деле көрүп турам, эмне минустары бар, да кандай нерселер керек, эмне кылыш керек, ошол жөнүндө дагы ой пикирлериңиздер болсо, комментарийге калтырыңыздар. Жана ошондой эле сиздерде кызыктуу видеороликтер болсо, бул менин инстаграмыма жөнөтсөңүздөр болот, же болбосо дагы башка соц тармактарда дагы бармын. Ал жактардан дагы мени издеп, ал жактардан да жөнөтсөңүздөр болот. Кийинки видеороликтерден көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар. Ассаламу алейкум. Sipping on my lean and I'm